Эфирде Нурпресстен жаңылыктар түрмөгү, саламатсыздарбы? Мурдагы президенттердин Дубайдагы жолугушуусу ушул кезге чейин талкуудан түшө элек. Өзгөчө Курманбек Бакиевдин жолугушуу боюнча маеги кызуу талкууга алынып, Алтургай сынга кабылды. Буга чейин эле анын жолугушууга катышканына 2010-жылдагы апрель окуясында жакындарын жоготкондордун нааразычылыгын жараткан. Качкын Бакиев адам өлүмүнө алып келген окуялар боюнча күнөөсү такыр жоктугун айтып, тергөө же сот иштерине катышууга даярмын деп мен мурда эле бир нече жолу айтканмын деп билдирди. Бирок күнөөсү жок болсо 13 жылдан бери келип, адалдыгын далилдеп кетсе болмок экен деген пикирлер да айтылууда. Ал ортодо башкы прокуратура расмий Минскке 13 жылдан бери бизге өткөрүп бергиле деп 4 жолу суроо талап жөнөткөн экен. 4 жолу тең баш тартышкан. Бакиевдин маегинен кийин моралдык укук деген эмне деген маселе көпчүлүктү ойлондурбай койгон жок. Ананда кыргыз мырзасы үчүн өз элине, жерине келе албай жүргөндөн жаман кордук жок экени айткандар бар. Токмоктун 2 депутаты аталган шаарда ачылган Яндекс таксинин кеңсесине келип, андагы кызматкерлерди коркутуп кеткен боюнча маалымат тарады. Шаардык кеңештин депутаты Чолпон Сыдыкова жаңы ачылган офиске муштум түйүп киргендердин арасынан Токмок шаардык кеңешинин депутаты Кайрат Чокеев жана Зафар Абдраимов, анын бир тууганы Саид Абдраимовду видеодон тааныганын социалдык түйүндөгү баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында Саид аталган каладагы люкс деп аталган таксинин ээси. Бул жерде бизнестеги конкурентти сүрүп чыгаруу аракети экени көрүнүп эле турат. Деген менен өлкөдө баары мыйзам чегинде ишкерлик жүргүзө алат. Бирок кандай жүргүзөт деген маселенин түйүнү ушул жерден көрүнүп калгандай. Албетте бул жерде Яндексти актоо эмес, алар деле сүттөн ак эмес. Бишкекте канча жылдан бери иштеп жүрүп, салык төлөбөй келгени маалым. Эми гана төлөм төлөй баштады деп айтылган. Бул жерде сөз ошол таксилерди орусча айтканда крышавать эткендер тууралуу болууда. Мисалы, Токмоктогу люкс грант таксилеринин кожоюндарын ошол шаардын мэри калкалап турарын Чолпон Сыдыкова айтууда. Анын айтымында жаңы ачылган таксиге сес көрсөтүүгө барган Кайрат Чокеев жана Зафар Абдраимов, анын бир тууганы Саид Абдраимовду Токмоктун мэри Урмат Самаевдин кол баласы. Тагыраагы булардын муштуму, кара күчү менен мэр көп маселесин чечип келет дейт Сыдыкова. Алтургай Урмат Самаевди шаардын кожоюну деп атаган. Здесь речь не об Яндексе. Здесь речь о том, что депутаты Токмакского городского кенеша пошли с угрозами к зданию офиса, которые открылись недавно у нас в городе, и в первый же день открытия они врываются, вытаскивают сотрудника ОСО Салтанат Кейджи и ведут себя очень развязанно, то есть разговаривают на матах, нецензурной бранью, угрожают расправой физической, да, дают им 3 дня, об этом я узнала только сегодня. Администрацияның страницасынан чыгатасыңар. Гүлкүлүү, это и есть доказательство того, что вы таянып атасыңар на мэра Самаева, что вы таянып атасыңар именно администрацияга. Эмнеге анын барак обращениеңарды угубетти. Анан кийин ар бирөөңөр өзүңөргө жооп берип, өзүңөрдүн действияңарга жооп берип, конкуренция должна быть здоровая, где бы она ни была. Эскерте кетсек, буга чейин дагы чемпион атыккан Самаев боюнча көп түрдүү пикирлер айтылып келген. Нурпресс Токмокто жашы жете элек кыздын зордукталышы боюнча журналисттик иликтөө жүргүзгөн. Ошондо дагы тырмакчанын ичиндеги чемпион мэрдин аты аталган. Тагыраак айтканда, кызды зордуктады делген Дух каймана аты бар Изат Юсуповду калкалап жатат деп айтышкан жабырлануучулар. Бирок Самаев биз менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө бул дооматтарды четке каккан эле. Деген менен зордукталды деген кыз жана зордуктады деген тарап ич ара чечишүү менен маселеге чекит коюлган. Бирок ага чейин Токмоктун ички иштер бөлүмү факт боюнча иш козгобой кармап турганы да белгилүү. Мындан улам муну Урмат Самаев токтотуп койгон жок беле деген дагы ой келбей койбойт дешет юристтер. И баса, Яндекс офисине камчысын сүйрөй кирген Токмок шаардык кеңештин депутаты Кайрат Чокеевдин аты буга чейин чыккан эле. Тагыраагы мурдагы жылы 1 декабрь күнү Борбор каладагы мейманканалардын биринин алдында Өмүрбек Текебаевга белгисиз балдар кол салган. Алардын арасында азыр аты аталып жаткан Кайрат Чокеев да болгон.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 578 миллион долларга жетти. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди. Сумманын 4,5 миллиард доллары тышкы карыз, 1 миллиард доллардын ашыгырагы ички карыз. 2021 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 147 миллион доллар болчу. Башкача айтканда, мамлекеттик карыз бир жылда 431 миллион долларга өскөн. Мына ушул карыздын жарымынан теңи жол курууга алынган. Кыргызстан 30 жылда каттамдарга деп жалпысынан 2,5 миллиард доллардан ашык каражат алган. Мунун ичинде 305 миллиону гана грант, калганы насыя. Ушунча акча кеткен жол инфраструктурасы оңолуп кеткен жок. Начар каттамдар Кыргызстандагы көйгөйлүү маселелердин сап башында турат. Анысы аз келгенсип, насыя жана грантка салынып жаткан жолдорго тартылган консультанттарга оңбогондой акча төлөнөт. Жакында эле Суу-Самыр Талас-Тараз жолун реконструкциялоо үчүн консультанттарга 3 миллион доллар жумшаларын Дастан Бекешев социалдык түйүндөгү баракчасына жазган. Кыскасы, канча каражат жолго салынса дагы каттамдар зымырап кеткен жок. Кайра транспорт министрлиги жолдон ала турган жыйымдарды киргизүүдө. Бул болсо коомчулуктун нааразычылыгын жаратып жатат. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Facebook, Telegram'dan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.